Саламатсыздарбы? Кыргыз тили сабагын улантабыз ушул боюнча курсту. Бүгүн ала турган темабыз бул өткөн чак. Өткөн чак жөнүндө кеп калабыз кыргыз тилиндеги. Эскертейин дегеним, биринчиден бул менимче жеңил эле тема болот деп ойлойм. Экинчиден, негизи эле ушул кыргыз тили улантуучу топтор үчүн деп айтканбыз. Кыргыз тилин негизинен билген, бирок кептик тажрыйбасы ичине азыраак, жана кандайдыр грамматикалык же болбосо лексикалык тил байлыгын кеңейтем дегендерге керек. Анан дагы негизи бул тилчилер үчүн эмес курста, бул жөн гана тилди кептик инструмент катары, кептик курал катары колдонуп турган адамдар үчүн. Ошондуктан бул жерде атайын тилдик терминдерди көп колдонбойбуз деп айткым келет да. Мүмкүн болушунча тилчи эмес адистердин, башка адистер мындай түшүнүп, анан пайдаланганга ыңгайлуу болуш үчүн биз көпчүлүк тилдик терминдерден кичине оолак бололу деп чечтик. Бүгүн өткөн чак жөнүндө кеп калабыз дедик. Мисалы, башында ушул өткөн чакты билдире турган кайсыл формалар бар экенин таап алсак да, биринчи. Мисалы, мен мисал келтирет элем. Келгиле, кластер деген жакшы түшүнүк бар. Гел деген сөзгө кайсы мүчөлөрдү кошсок дагы, ушул сөздөн биз өткөн чакты, өткөн мезгилде болуп өткөн нерсени билдире турган формаларын таба алабыз. Ушул Этиштин өткөн чагын биз гел деп алдык. Мисалы, кандай формаларды кошо аласыңар, өзүңөр эстеп көрүңүздөр. Мисалы, менимче баарыңар эле ишеничтүү билет болушуңар керек. Мисалы, келди. Дагы кайсы формалары бар? Мисалы, илгери бир мезгилде келген, же эбак эле келген деп айтсак болот, мисалы. Келген. Же болбосо аябай көп келчү эле, келчү. Чү деген форма бар. Дагы кайсы формалары бар? Келиптир, мен билген эмесмин, азыр уктум. Келиптир, мисалы. Иптир деген форма бар. Келиптир деген форма бар. Дагы кайсы форма болушу мүмкүн? Мисалы, балким силер терс формасын билеттирсиңер. Келчү эмес. Болбосо дагы келген жок. Балким кээ бир адамдар сүйлөйт, келбеди деп айтышы мүмкүн. Дагы кайсы формаларды билесиздер? Эстеп көрүңүздөр. Эгер эсиңерге дагы өткөн чакты билдире турган форманы, мүчөнү эстей алсаңыздар, өзүңүздөрдүн кагазыңызга кошуп алсаңыздар болот. Эгер өз экимиз жазуу түрүндө кылып атсаңар, мисалы, дагы бир кызыктуу форма бар, келе элек. Муну чактык форма эмес, көп учурда башка сөз түркүмүнө да киргизет. Бирок биз үчүн бул маанилүү эмес. Биз арыз негизи гел деген сөз менен өткөн мезгилдеги болгон аракетти билдирүүдө кайсыл мүчөлөрдү колдонсок болот, ошолорду эстеп жатабыз. Өзүңүздөр дагы кошо алсаңыздар, өзүңүздөр кошуп көрүңүздөр. Дагы бир жолу кайтайм. Мисалы, келди, азыр эле келди. Мурда көп келчү эле, мисалы. Же болбосо мурда такыр кичине келчү эмес. Же болбосо келген жок кечээ, мисалы, досум келген жок, мисалы. Эжем келиптир, мен азыр уктум деп айтсак болот. Ал келбеди. Мисалы, күтсөк дагы келбеди деп айтабыз. Бир мезгилде келген, же чагы эле келген деп айтабыз. Азырынча келе элек, ананраак келет. Ушул форма өткөн чакты формаларды билдирет. Дагы эстей алсаңыздар, дагы кошо турган формаңыздар болсо өзүңүздөр кошуңуздар. Азыр биз муну эмне үчүн эстеп жатабыз? Биз азыр бир текст менен таанышабыз. Анан текст менен таанышкандан кийин ушул форма толукпу, толук эмеспи, ушуга да кайра келсек болот. Дагы кайсы сөздөр менен, дагы башка сөздөр менен да түшүнүксүздөп болобу деп. Дагы бир эске салат кете турган нерсе, сиздер сөзсүз эле билет болушуңуздар керек, бирок балким мындай билип иретке салыш керек болот. Сингармонизм деген түшүнүк бар кыргыз тилинде. Кыргыз тилине тиешелүү сингармонизм деген түшүнүк бар. Бул эмнени билдирет? Сөздүн терминдин өзүн билбесеңиздер да, сингармонизм деген негизи бул көрүнүштү силер кыргыз тилин азбы көппү сүйлөп жүргөн, колдонуп жүргөн адам катары силер бул сингармонизмге силер жолуккансыңар. Мен жерде алмаштырып койдум, көр деген сөзчү. Ошол туура болобу? Көрди деген сөз форма. Албетте туура эмес. Бул кыргызча сүйлөгөн адамга негизи бул өтө эле өөнү учурап атат. Туурабы? Көрди
деп айтпайбыз. Ошондуктан сингармонизмдин эрежесине ылайык биз көрдү деп айтабыз. Ошондой эле көрчү бул жерде чү боюнча калат, себеби бул мүчөнүн негизи эки гана түрү бар. Чу анан чүү деген эле. Бул кичине продуктивдүү эмес деген түшүнүк бар. Ал эми келе элек болчу, көрө элек болгондо бул эмес, бул болот. Көрө элек. Көрген деп айтпайбыз. Сингармонизм эрежесине тиешелүү биз көргөн деп айтабыз. Көрүптүр эмес, эмне болот? Көрүптүр болот, көрүптүр болот. Ошого ылайык, ошол эле сингармонизмдин эрежесине ылайык биз көргөн жок деп айтабыз. Же биз аны сингармонизм закону, сингармонизм мыйзамы деп да колдонуп жүрөбүз. Келбеди эле, бирок ошол көр деген сөзгө келгенде биз муну көрбөдү деп колдонобуз. Көрбөдү деп колдонобуз. Сингармонизм законундагы эсибизге сала кетсек, эмне үчүн келбеди, бирок көрбөдү? Кантип табабыз? Кайсы учурда кайсыл тыбыш колдонуш керек? Ошону биз билишибиз керек да. Биз азыр кыска гана ошо сингармонизмге өтө эле кыскача жалпысынан гана токтолуп кетелик. Сингармонизм мыйзамы эмне? Сингармонизм эрежеси эмне? Биз жалпысынан гана айталык. Мисалы, кыргыз тилинде тыбыштар бар. Кыргыз тилинде тыбыштардын деп айтабыз, о, ө, тыбышы бар. Биз эки тамга менен беребиз. Аны сиздер билесиздер, у, үү жана и тыбыштары бар. Эгерде тилчилердин аудиториясы болбосо, мисалы болучок лингвисттер болбосо, мен жөн гана бул тамгаларды тегерек түрдөгү тамгалар деп коем. Себеби булардын формасы түспөлө тегерек. Буларды болсо төрт бурчтуу тамга деп, же болбосо кээде мүйүздүү тамга деп коебуз. Эгер байкасаңар, шарттуу түрдө булардын мындай мүйүз өңдөлөрү бар. Эмне үчүн мынтип колдонобуз? Себеби булар өздөрү айтуу жагынан, эгерде биз айтканда, эгерде дагы эле аябай тилдик терминдерге аябай тереңдеп кирбесек, буларды айтканда мындай а менен өзү мындай айтуу, ошол бизди кайсыл жерде, кайсыл органдарды колдонуп айтабыз. Ошол жагынан бул экөө аябай жакын болуп, бул экөө түгөй болуп эсептелет. Мисалы, деп айтсаңыздар. Ал эми у дагы бир эле жерде айтылат. У. Салыштырыш үчүн өзүңөр айтып көрсөңүздөр болот азыр. У деп көрсөңөр. Биз сүйлөө органдарыбызды мындай кыймылдатабыз да, өзгөртөбүз. У. Же болсо үй деп айтыш үчүн биз аябай көп кыймыл жасашыбыз керек сүйлөө органдарыбыз мененчи. Ошон үчүн бир эле жерде айтылчу тыбыштар, у бир жерде айтылчу тыбыштар. Ошондуктан биз мүчөлөрдү кошо келгенде биз ушул өзгөчөлүктөргө карайбыз. Эсиңиздерде болсо, бизде эки мисал бар болчу. Кел деген сөздү алганбыз биз. Анан экинчи сөз биз көр деген сөздү алдык эле. Көр деген сөздү алдык эле. Буга биз кайсы мүчөнү кошконбуз? Биз өткөн чактын мүчөсү биз д деген мүчөнү коштук эле. Д деген мүчөнү. Кел деген сөздө үндүү болгондуктан менен өтө алыс бири-биринен жайгашкан. Алар бир сөздө кездешпейт кыргыз тили сингармонизм мыйзамына ылайык. Ошондуктан бул днын дагы башка варианты бар. Мисалы, мунун ди деген варианты бар. Ошон үчүн бул жерге келди деп айтып калдык. Ал эми көр деген сөздө биздин сөздүн мүчөсүндө тургандыктан д деген башкы варианттын дагы башка варианты бар. Бул дүү деген варианты бар. Дүү деген варианты бар. Ошон үчүн биз көрдү деп айтабыз. Сингармонизм эрежесинин башкы талабы, башкы мааниси, негизи кыргыз тилинде сөздөр бир сөздүн ичинде бирдей мүнөздөгү үндүү тыбыштар болуш керек. Ошон үчүн биз алды деп айтабыз, окуду деп айтабыз, күлдү деп айтабыз, же көрдү деп айтабыз, келди деп айтабыз.
иштеди деп айтабыз. Бирдей мүнөздөгү үндүүлөр кыргыз тилинде бир сөздүн чегинде болуш үчүн болушу керек да. Ошондуктан биз ушу сингармонизм мыйзамын колдонобуз биз. Этиштердин болобу, жөндөмөлөрдүн болобу, бардык же модалдык маанидеги болобу, же башка дагы мезгилдик же салыштырма же карама каршы шарттык маанидеги, түрдүү маанидеги кыргыз тилине бардык мүчөлөр ушу тигинен өзгөрөт. Ал эми колдоно келгенде биз туурасынан колдонобуз. Мисалы, мен алды деп да айта алам, кылды деп да айта алам. Демек, мүчөсүндө а болгондо дагы д колдонулат, мүчөсүндө ы болгондо дагы д колдонулат. Сиздер муну негизи өзүңөрдүн тилди алып жүрүүчү катары, тилди негизи колдонуучу катары сиздер муну билесиздер. Бирок балким ушундай таблица түрүндө мурда көрбөшүңүз да мүмкүн. Балким сиздерге бул өтө эле тааныш, белгилүү маалыматтыр. Бирок ушундай ирети бар. Дай бир жолу мүчөлөр, кайсы мүчө болбосун, мүчөдө кандай үндүү болбосун, тегерек үндүү же төрт буштуу үндүүбү, алар тигинен өзгөрөт дагы варианттары бар, жана алар кайра туурасынан колдонсо болот. Бул этиштин мүчөлөрүнө тиешелүү болду. Азыр биз жалпы сингармонизм эрежесин эске салып кеттик.